Азимбекти ушул даражага жеткирип төргө отургузган эл. Ушул даражаны, ушул даңкты бул көтөрө алган жок. Болбосо бардык бийликте бул жогорку кызматтарда отурду. Бакиев ушунда мисалы генеральный прокурор болду. Генеральный прокурор болуп иштеп туруп, Аксы окуясындагы күнөөлүүлөрдү жазалай алган жок. Демек эшектин тушоосунан чечкен жок да. Өзүн бир сүрөттөн караса болмоктон мен иш кылдым да башкалар иш кылып атат деп. Анан мен кайрылуу жасап айткым келет. Азимбек, сен ошол элдин мээнетин актаган жоксуң. Сен ошол төргө татыктуу адам эмессиң. Сага ошол кайран даража. Сага ошол төр жарашпайт. Сен бүгүнкү күндө бузукулардын, куюулардын эл душманынын символусуң. Мен ушундай деп айтмакмын. Андан көрө эгер сен кыйын болсоң, ошо күнөөлүүлөрдү таап жазалаганда сен Азимбек бойдон калмаксың, эл сага ишенбек. Андан кийин 10-жыл болгон топологондо сен убактылуу өкмөттүн мүчөсү катарында эч нерсе аткарган жоксуң. Тескерисинче Кадыржанды качырдың, ячейкалардан акчаны талаптоого катыштың, тирикчилигиңди оңдоп алдың. Мына Садыр менен камчы келип көптөгөн элдин мүлкүн талаптанып жегендердин күнөөлөрүн таап кустуруп атат. Мамлекеттик бюджетти бир кыйлага толтурду. Ошолордун эсебинен элдин турмушу оңолуп, жолдор салынып, мектептер салынып. Мисалы Бишкек шаарында быйыл 14 мектеп салынып атат деп айтат. Анан мен президентке, генеральный прокурорго, ГКНБнын төрагасына кайрылгым келип атат. Ушул 10-жылдагы тополоңдо катышкан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн күнөөлөрүн аныктап, тактап, тезинен буларды жазалаш керек. Буларды эркелетип коюш керек. Булар өздөрүнүн күнөөсүнөн коркуп, элди алаксытыш үчүн, анан калп элесилерди коркутуш үчүн ушуларды ойлоп табышып атат. Мен силерден талап кылам. 10-жылкы тополоңго катышкан Отунбаева башкаруу бүт күнөөлүүлөрдү тезинен тактап жазалоону талап кылам мен Кыргыз Республикасынын жараны катары. Анан эми элдер айтып атышат, бул Азимбек оңолуп кетет. Жок, сен оңолбойсуң. Мен сага таптакыр ишенбейм. Сен саясий өлүксүң. Сен оңолуп ишенбейм. Сага демек төр жарашпады, сага эми көр жарашат. Мен сенден үмүтүм үздүм, мен сага балешик болуп жүргөнүмө аябай кандай өкүнөм.